Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биз Бишкектебиз. Бүгүн Бишкектеги Кудайбергенден сатыла турган тигүү цехине ылайык чакан помещение, же болбосо жашаганга үй көрсөтмөкчүбүз. Кудайбергенде жайгашкан профсоюзный чоң трассасынын батыш аягында. Мына профсоюзный чоң трассасы нары Фучик жактан батышты көздөй келип, ушул жерден токтойт, анан жогору Денсиапинге чыгып кетет тугандар. Ушул жерден асфальт токтогон жерде унаа айланып кайтат. Автобустар, маршруткалар. Ушул жерден бир көп болсо 50 метр өтсөңүздөр Береке дүкөнү бар. Береке дүкөнүнөн өткөндөн кийин ушу Алимжан ата көчөсүнө ичкери 70 метр киресиздер. Оң тарапта жайгашкан. Азыр барып көрсөтөбүз. Кана жүрүңүздөр. Мынакей тугандар, биз келип калдык. Бул дарек Алимжан ата көчөсү 2Б дареги. Ушул жашыл дарбазадан ичкери киресиздер. Мына ушул курулуш бүт баары тигүү цехине ылайык имарат. Же болбосо жашаганга үй тугандар. Жер аянты 3 сотук экен. Чек арасы мына ушул кошунанын кирпич дубалынан башталат. Нар жагы тетиге чатырдын бүткөн жерине чейин барып такалат. Бул жагынан дагы ичкери бөлмөсүнө кире турган атайын калитка эшик койгон, а бул жагына дарбаза койгон тугандар. Бул ушу тар көчө, көрүп турасыздар, ушул жерге келип трансформатордон токтой турган тар көчө болуп калат. Электр линиясы, интернет линиясы, анан газ, таза суу бүт баары бар көчө экен. Бул дагы ошо профсоюзныйдан болгону 70 метр ичкери киресиздер, ушул имаратка келесиздер. Мен баасын ушул жерде кирип баратып жарыя кылып коеюн. $28.000 ушул имарат, ушул үй 3 сотук жери менен шашылыш сатууга коюлуп атат. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Мына биз үйдүн имараттын алдына кирип келдик. Бул жер эми унаа коюучу жай бош эле боюнча турат. Жалпысынан эсептегенде чоң бөлмөлөрдү эсептеп айталы 4-5 бөлмө бар экен. Сырттан киргенде түз келип эле сол жактагы ушу жеңил конструкция менен курулган биринчи бөлмөсүнө кире турган болсок, бул жагы мына көрүп турасыздар, убактылуу курган жеңил конструкция менен баягы үтүкчүлөрдүн бөлмөсү. Жарыктары бүт баары коюлуптур. Андан кийинки чоң эшиктен кире турган болсок, тигүү цехи ушул жакта тугандар. Мына кире бериш биринчи бөлмөсү. Андан сол тарапка кире турган болсок, бул узундугу бир узундугу 7 метр чыгат экен, туурасы 3,5 метр. Бул бычмачылардын бөлмөсү. Негизи бул жагынан деле кирип чыкса болот экен, нарагынан деле кирип чыкса болот экен. Бүт жарыктарын койгон. Бул бычмачылардын бөлмөсү. Ал эми андан өтүп бул жакка кире турган болсок, тигүү цехинин эң чоң залы. Мына караңыздар. Төргө чейин. Узундугу канча бир 10-15 метрдин тегерегинде да, ошо жолдон башталып тугандар. Узундугу. Ошо жердин наркы чегерасына чейин барып такалат экен. Көрүп турасыздар, бул жака ушу 2 катар тигүү цехинин тигүү машиналарын коюптур. Арт тарабында ушу форточкалары коюлуптур. Бул жагында дагы бир бөлмөсү бар экен. Эгер көчө жактагы эшик калитканы ачып кире турган болсок, бул жагы прихожка болуп калат. Баягы биз көрсөткөн эшик ушул. Бул жагын болсо жана упаковка кыла турган чакан бөлмө кылып иштетип атыптыр. Азыр эми бул жерде тугандар имараттын ээси ушул имаратты сатууга коюп атат. Азыр бул жерде тигүү цехи катары иштетип аткандар убактылуу ижара акы төлөп иштетип атыптыр. Эми өздөрүнүн буюмдарын, бүт керектүүлөрүн, тигүү техникаларын алып чыгып кетет. Калганы тугандар бул жер бош боюнча калат. Кийинки бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Бул жакта 2 жашоо бөлмөсү бар. Алар склад катары эле колдонулуп турат азыр. Анын бири мына ушул бөлмө. Көрүп турасыздар. Чакан бөлмө экен, узун туурасы 3,5 га 3,5. Жашоо бөлмөсү азырынча склад, же болбосо ушундай ар түрдүү багытта иштетсе болот. Бул жакта дагы бир чоңураак бөлмөсү бар. Мунун дагы туурасы 3,5 метр, узундугу 5 метр чыгат. Дубалдары бүт баары шыбалган, акталган. Патологу ДВПдан, полуна болсо линолеум төшөгөн стяжканын үстүнө. Бул дагы бир бөлмө. Жашаса да болот, же болбосо кайсы бир тигүү цехинин кайсы бир бөлүмүн ушул жакка киргизсе болот тугандар. Андан кийин бул жакка кире турган болсок, чакан кладовкасы бар. Муну дагы ушу кладовка склад катары иштетсе болот.
Бул жакка болсо убактылуу ажаткана жасап койгон. Калганы бош. Жердин узундугун документ боюнча так карабадым, балким сиздер да тактап карап алыңыздар. Узундугу ошо дарбазадан баштап узун эсептегенде ушул жерге чейин бир 15 метр деп болжолдоп жатам туугандар. Көрдүңүздөр. Эми муну ушу тигүү цехи катары бир аз косметикалык ремонт кылып, булар көчүп чыгып кетсе, ордуна сиздер кирип деле иштете берсеңиздер болот. Же болбосо көчүп чыгып кетсе бир катар реконструкция, ремонт кылып, келип жашай берсеңиздер да болот. Жашаса да боло турган мына үй экен. Алып коюп, балким квартирант киргизип койсоңуздар да болот. Бир аз планировкаларын өзгөртүп, жакшы бир шарт түзүп берип, ушундай багытта иштетсеңиздер дагы боло берет. Бул жерге атайын брус, ана бул жерге турник куруп коюптур. Бул эми жашоочулар үчүн. Газ бар, суу бар, свет бар. Свет дегенде трехфазка киргизиптир. Ушунун баарын ушул турушунда туугандар, уктуңуздар, $28,000 шашылыш сатууга койду. Жери кызыл китеп боюнча 3 соток экен. Андыктан жайгашкан жери да аябай жакшы. Профсоюздун чоң трассасы менен келип эле андан бери 100-120, көп болсо 150 метр эле басып келесиздер. Алимжан ата көчөсү 2Б дареге. Кудай берген болуп калат Бишкектеги. Шашылыш сатылат. Эгер жаккан болсо, көңүлгө туура келген болсо, анда аракетиңиздерди кыла бересиздер. Мен жыйынтыктаймын. Аманчылыкта көрүшөлү. Бардык маалыматты айттык, жеткирдик, баяндадык. Бизден ыраазы болуңуздар.